18 жаштагы жигит Таштандынын жанынан табылган баланын өмүрүн сактап калды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 18 жаштагы кыргызстандык Курманбек Кеңешев Таштандынын жанына ташталган баланын өмүрүн сактап, окуя коомчулуктун жүрөгүн жылытты. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Бүгүн 17 октябрда Курманбек Москва проспектисинде таштанды таштоочу жайды тазалаганы барып, контейнерлердин жанында коляскада отурган баланы тапкан. Ал баланын үшүп калгандыгын байкап, дароо полиция жана тез жардам кызматынын жерине чакырган. Учурда полиция баланын ата-энесин издеп, окуянын чоо жайын тактап жатат. Бишкекте соода борборлорунда теракт болот деп коркуткандардын бири кармалды. УКМК Бишкекте теракт тууралуу маалыматтарды тараткан телеграм канал түзүлгөнүн эске салды. Соода борборлорунун жардырылары аудио билдирүү аркылуу жайылып, элди дүрбөлөңгө салып, коомдук резонанс жараткан. Аталган каналды Украинанын жараны Ярослав Авсюк түзгөнү аныкталган. Кылмыш ишинин алкагында аудио билдирүүнүн автору кармалды. Ал Кыргызстандын КАК аттуу жараны болуп чыкты. Аял УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди дешти атайын кызматтан. УКМК мындай аракеттер үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертип, террордук мүнөздөгү коркутуулар менен байланышкан жалган жана чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырат. Бул өзгөчө өспүрүмдөргө тиешелүү экени айтылды. Бишкекте эркек киши интернеттеги шылуундарга алданып 14 миллион сом которуп берген. Чектүү катары 18 жаштагы жигит кармалды. Арыз ээсинин айтымында 6 августта белгисиз кишилер мессенджерден өздөрүн УКМК кызматкерлери катары тааныштырып, анын 14 миллион сомун ар кандай банктык эсептер менен котортуп алышкан. Чектүү катары кармалган бала убактылуу жайга киргизилген, башкалары изделип жатканы, акча түшүп турган эсептин баары бөгөттөлгөнү кошумчаланды. Бишкектин так ортосунда катуу жол кырсыгы болду. Бишкекте жол кырсыгынан 13 жаштагы бала каза болуп калды. Милиция тараткан маалыматта окуя бүгүн саат 21:30 болгону айтылат. Lexus RX 330 айдаган 46 жаштагы айдоочу Абдрахманов көчөсү менен келе жатып, Бөкөнбаевдин күнбатышты көздөй бурулган. Ошол маалда рулунда 17 жаштагы айдоочу отурган Toyota Camry менен кагышкан. Кагылышуудан жеңил унаа тротуарга чыгып кетип, жол жээгинде турган 4 киши жабыркаган. Анын арасында 13 жаштагы бала ошол жерден көз жумган. Окуя каттоого алынып, автоунаалар айып короого токтотулду. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ак Босогодо окуучу кыздын артынан аңдып жүргөн жигиттин жоругу. Ак Босого жаңы конушунда 16 октябрь күнү мектептен кайтып келе жаткан өспүрүм кыз белгисиз адамдын тийишүүсүнө кабылды. Бул тууралуу жабырлануучунун атасы коомчулукка кайрылуу жасап, укук коргоо органдарын алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Атасынын айтымында, кызы сабактан кийин үйүнө келе жатып, артынан белгисиз адам ээрчип жатканын байкап, жакын жердеги Алия аттуу дүкөнгө баш калкалоого кирген. Бирок шектүү адам анын артынан дүкөнгө кирип, кызга тийишип коркуткан. Кыз коркуп, касса тарапка качканда дүкөн кызматкери кыйкырып жиберген. Бул учурда шектүү адам дүкөндөн чыгып, белгисиз тарапка качып кеткен. Кызымдын өңү түсү кетип, коркуп үйгө келди. Азыркыга чейин өзүнө келе элек. Жакында эле болгон жаш кыздын качылык менен өлтүрүлүшү да анын психологиясына терс таасир этти, дейт ата. Оштун мэри шаардагы унаа токтотуучу жай кандай болушу керектигин көрсөттү. Ош шаарынын мэри шаардагы унаа токтотуучу жай кандай болушу керектигин көрсөтүп берди. Жеңишбек Токторбаев буга чейин бардык тамактануучу жайларда жана көндөрдө кардарылар үчүн унаа токтотуучу жай менен камсыз кылууну талап кылган. Бир кафенин ээси анын кеңешине кулак салып, видео камера жарыктандыруу дааратканасы бар заманбап унаа токтотуучу жай курган. Ал 40 машинаны батыра алат.